Hazreti Salman radıyallahu anhu qaraç meynet. Meynеттин жыйынтыгында бул кулчулуктан өзү азаттыкка, азат болууга жетишкен. Пайгамбарыбыздын ага кылган жардамын кара. Hazreti Salman кул болгон. Биз буга жери көп жолку жума баяндарда айтылган. Hazreti Salman атайын ошо Шам жергесинде ушул тиги Рим империясында ошол мамлекеттерде жүрүп, пайгамбарыбыз туурасында угуп, өзүнүн поп устаздары болгон. Hazreti Salman Farisi радıyallahu anhu исламга жери поп болуп, бул эме христиан динин карманып өткөн адам болгон. Пайгамбарыбызды угуп, акыркы пайгамбар Мадинага келет экен дегенде, алдын ала ошол Мадинаны ошол христиан дининин китептеринде жазылган булактар боюнча издеп таап, Мадина шаар экен, демек пайгамбар ушул шаарга келет деп, пайгамбарыбызды алдын ала ошол жерге келип күтүп турган. Мадинадагы бир байдын кулу эле. Кийин бул адам пайгамбарыбыз пайгамбар болду, анын окуясы узун. Кыскасы мусулман болду. Hazreti Salman radıyallahu anhu пайгамбарыбызга мусулман болду. Мусулман болгондон кийин ислам динин кабыл алгандан кийин бул кул эле кожоюн айтты. 500 көчөт тигесиң, өзүң каяктан табасың, аяктан табасың, 500 курма көчөт тигесиң, мынакей жер. 500-үнүн бирөөсү өнбөй калса, азат эмессиң деди. Шарт койду. Hazreti Salman radıyallahu anhu Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйүнүп чуркап келди. Я Расулалла, мен азат болгону калдым. Кожоюнум айтты, 500 курма багын тиксең, 500-ü тең өнсө, сен азатсың деди. Эмне кылайын деди эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, бар дагы курманын көчөттөрүн топто, жерди кастагы суудан куюп кой, кургап кетпесин көчөттөр. 500 көчөттү чогулткандан кийин бар, мен өзүм сага тигип көчөттү отургузуп берем деди. Hazreti Salman чуркаган бойдон, сүйүнгөн бойдон кетти. Барып 500 көчөттү топтоп, келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келди. Я Расулалла, мен 500 көчөттү топтодум. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү келип, өз колу менен 500 көчөт, курманын көчөтүн, курма бактын көчөтүн тикти. 500-үнүн бирөө тең калбай өндү. Ошентип, мейнеттин жыйынтыгында Hazreti Salman радıyallahu anhu кулдуктан азат болгон. Бизди тозоктон да куткара турган мейнет. Бизди ачкачылыктан да куткара турган мейнет. Бизди мына окшогон кирип келген ар кандай вирустардан да куткара турган мейнет. Мейнет десек эле бул дүйнөгө болгон мейнет эмес. Дин үчүн, эл журт үчүн, мамлекет үчүн жасалган мейнет дагы бул Алла жолунда соопчулук болуп эсептелет. Ошонун ичинде бүгүнкү биздин темабызга ылайыктуу эң негизги мейнет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: хайрукум ли ахлихи. Силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар. Ва ана хайрукум ли ахли. Мен силердин араңардан үй бүлөгө эң жакшы мамиле кылууда менден өткөн эч кимдер жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну Аллага шүгүр кылып айткан. Ошондон урматтуу мусулман жамаат, үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кылайлы. Үй бүлөбүздүн рызкысын буубайлы. Арамдан рызкы таап баштадыңбы? Үй бүлөңдүн рызкысы буулат. Иннал абда ла юхрамур ризка бизден бiyusibуху дейт. Адам баласы бир күнөө себептен келе турган рызкыдан куру калат дейт хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон иншалла бул дүйнөдө адал жашап өтүүнү биз принцип кылып алайлы. Адал жашап, мейнет менен жашоону Алладан тилейли. Субхан раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.